баланы турмушка чыгаргандан кийин анын турмушуна, жашоосуна, күндөлүк программасына ата-эне кийлигишпеш керек. Кызыңды өзүң макул болуп, ушул бир жигитти тандап ушуга бердим. Кыз никелешип, мен ушуга өзүмдү багыштадым дегенден кийин, ал кыздын кайсы убакытта турат, кайсы убакытта кайсы жака жүрөт, эмне иш кылат, бүт анын тагдырыны, келечегини чече турган, ошого макулдук бере турган, ошого шарт түзө турган, ошо өзүнүн күйөөсү болот. Анан менин кызым эле деп эле каалаган убакта аны чакыра бербеш керек, же каалаган убакта аны жумшай бербеш керек. Ал күйөөсүнүн ыктыярындагы кыз болуп калат турмушка бергенден кийин. Бирок кандай болгон тагдырда дагы үй бүлөнү куруучулар, ушу эки түгөй ар кандай бир келишпестиктерге алар жол бербегенге аракет кылыш керек.